Жыл башынан бери Кыргызстанда 14 жаңы төрөлгөн ымыркай ташталган. Бул туурасында социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева билдирди. Үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында эле 3 жаңы төрөлгөн наристе көчөгө ташталган окуя катталган. Үрөй учурган мындай маалыматтан улам дароо ата-эне жоопкерчилиги, камкорсуз калган балдарды коргоо сыяктуу маселелер күн тартибине чыккан. Биздин территориалдык башкармалыктардын алкагында социалдык кызматкерлер ошол эле балдар менен иштөө бөлүмүнүн адистери менен ошол жекече план иштелип чыгат. Балага дагы ошондой эле оор турмуштук курдалга кабыл болгон үй бүлө менен дагы. Бул сиз Жалал Абад шаарында болгон окуя боюнча айттыңыз. Ал эми Жалал Абад соттун чечими менен энеси үй камагына чыгарылган ошо 24-жылдын 21-январына чейин. Ал эми министрликтин маалыматы боюнча 2023-жылы үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыр тарткандардын саны 10.416га жеткен. Булардын ичинен 2,5%-на эркектер кабылса, 95%-ын аялдар түзгөн. Кыздарыбыз 100 бул 1%-ды түзөт, балдарыбыз 68 бул 0,7%-ды түзөт. Анан бизде атайын мынандай айтып атпайбызбы, турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар депчи. Ушул 2023-жылда бизде 9 ай ичинде 4486 бала ушундай табылды бизде. Анан мен айтып коеюн деген, биздин министрлик тарабынан атайын балдарды коргоонун жеке пландары иштелип чыгат ар бир балага. Ошол пландын негизинде бизде министрликтин кызматкерлеринин иш аракети менен 2755 бала ошол турмуштук оор кырдаалга кабылган жагдайлардан чыгарылды. Чет жакта жүргөн мекендештерди колдоо максатында президенттин кабыл алган жарлыгына ылайык мекен карт иш планы даярдалган. Мунун алкагында быйыл чет элдик 38 жаранга мекен карт берилген. Мекен карт ушул жылдын июль айынан бери киргиздик. Бүгүнкү күндө мекен картты алгандардын саны 38ге жетти. Мекен карт өзүңүздөр билесиздер, эми дагы жалпыга түшүнүктүү болоруна айтып коеюн. Бул мекен картты алган биздин мекендештер 10 жылга берилет. Мекен карт ошол 10 жылдын ичинде биздин мекендештерибиз ушул биз кандай укукка ээ болсок, Кыргызстандагы биздин жарандар ошондой эле укукка ээ болушат да. Мекен картты бул чет жакка чыгып, ошол өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерге берилет. Ошондой эле министрликтин маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстандагы 14 000 чоң киши жана майыптыгы бар балдарга жеке ассистенттин кызматы көрсөтүлө баштаган. Алардын эмгек акысына жалпы 970,7 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Тагыраагы быйыл бир жеке ассистенттин маянасы 30%га жогорулап, ал ай сайын 4900 сомдон 6268 сомго чейин жеткен. Белгилүү болгондой, бүгүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 11 айдын жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.